Финансылык сабаттуулук көндүмдөрү менен сиз жетиштүү акча топтой аласыз. Бирок сиздин топтолгон каражатыңыз колдонулбаса, алар сиз үчүн иштебейт жана сиз кошумча киреше алуу мүмкүнчүлүгүн колдон чыгарып жибересиз. Бүгүн биз инвестиция алуу аркылуу акчаңызды көбөйтүүнүн ар кандай жолдору жөнүндө айтып беребиз. Кирешелерди жана чыгашаларды туура бөлүштүрүү менен белгилүү бир мөөнөткө каражаты жок калсаңыз, чоң буюм сатып алууга же акчаны талап кылган чукул бир учур пайда болуп калса, сизде ай сайын чогулуп калган акчаларды коротсоңуз болот. Ошондо сизде акчаңыздын бир бөлүгүн инвестицияга салууга шарт болот. Инвестиция бул пайда алуу максатында эч канага салынган акча. Чынын айтсам, кыйын суроо. Инвестиция бул келечекте пайда табуу максатында акчаны инвестиция алуу же башка активдерди сатып алуу. Финансылык активдерге салынган инвестицияны айырмалоо зарыл. Баалуу кагаздарды, акцияларды жана облигацияларды сатып алуу, кыймылсыз мүлккө, алтынга жана баалуу зер буюмдарга, бизнес жана башкага инвестиция салынат. Жогоруда айтылгандай, салымдардын бир нече түрү бар. Алардын ар биринин өзүнүн артыкчылыктары жана кемчиликтери бар. Инвестициялардын түрүн тандоодо бир нече маанилүү жагдайларды эске алуу керек. Капиталдын бир бөлүгүн дейин, бир 30-40% дейли, анда кыймылсыз мүлккө салыңыз. Кыймылсыз мүлк бизнеси дейин, кыймылсыз мүлк бул жана пассивдүү актив катары эң жакшы каражат деп эсептелинет. Мындан тышкары кыймылсыз мүлктү ижарага берип, кошумча киреше алса болот. Бирок кыймылсыз мүлк инвестициялары чоң инвестицияларды талап кылат жана инвестициянын кайтарымдуулугу төмөн. Кыймылсыз мүлккө инвестиция кылган өтө чоң киреше алып келет деп эсептебейм. Себеби биз пассивдик киреше жөнүндө кеп кылып атабыз азыркы күндө. Мисалга алсак, ижарага бергенде батир алсак, аны ижарага берсек, биздин жылдык түшкөн кирешебиз, жылдык түшкөн пайызыбыз бир 5-6% эле болушу мүмкүн. Инвестициялардын дагы бир түрү бизнес инвестициясы. Бирок аны өнүктүрүү үчүн билим жана мол тажрыйба талап кылынат. Естественно, албетте, эгер сиз бизнес менен алектенип жатсаңыз жана ага көбүрөөк убакыт бөлсөңүз, анда ал сиздин негизги убактыңызды алат. Ошол эле учурда тапкан кирешеңиз сиздин бизнеске бөлгөн убактыңызга жараша болот. Ошол эле учурда пассивдүү кирешенин булагы болушу мүмкүн болгон финансылык булактарга инвестиция салуу кеңири жайылган. Мисалы, зергер буюмдарга же алтынга инвестиция салуу. Бул өлкөдө инвестициянын кеңири тараган түрү. 2015 жылдан баштап Улуттук банк өлчөнгөн алтын куймаларды чыгара баштады. Өлчөнгөн алтын куймаларды калкылы сатып алган учурда Улуттук банкка сактаса болот жана өзүндө сактаса болот. Кайра керек учурда кайра Улуттук банкка алып келип тапшырса болот. Улуттук банк сатып алат жана ошол себептен биздин калкыбыз акчасын жоготпойт жана мүмкүн болсо көбөйтүүгө жардам берет. Банктардагы алтын куймаларды сактоо үчүн банктагы сактоочу камера сыяктуу металл кутулар бар. Ошол эле учурда инвестициялардын дагы бир түрү бар. Бул баалуу кагаздарга инвестиция салуу. Баалуу кагаздарга инвестиция салуу. Баалуу кагаздардын бир нече түрлөрү бар. Бул акциялар, облигациялар жана мамлекеттик баалуу кагаздар жана инвестициялык фонддордун акциялары. Баалуу кагаз аркылуу эки жол менен киреше табууга болот. Бул биринчиси дивиденд аркылуу же болбосо курстук айырма аркылуу. Башкача айтканда, арзан сатып алып, кымбатыраак сатса болот. Акциялардын түрүнө жараша, анын ээсинин укуктары ар кандай болушу мүмкүн. Жөнөкөй акция анын ээсине акционерлердин чогулушунда добуш берүү укугун берет. Бирок андан түшкөн киреше уюмдун кирешесинен көз каранды. Ал эми артыкчылыктуу акция добуш берүү укугун бербейт. Бирок ошол эле учурда коомдун финансылык чарбалык ишинин натыйжаларынан көз каранды болбогон туруктуу кирешеге ээ. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик баалуу кагаздарына да инвестиция кылууга болот. Алар жүгүртүү мөөнөтүнө карата кыска мөөнөттүү мамлекеттик казына векселдерине жана узак мөөнөттүү мамлекеттик казына облигацияларына бөлүнөт. Векселдер боюнча киреше дисконт түрүндө алынат. Алар номиналдык наркынан арзан сатылат, бирок
төлөө келгенде толук наркы менен төлөнөт. Облигациялар боюнча киреше номиналдык наркы боюнча дисконт жана ошондой эле пайыздык төлөм купондук төлөмдөр түрүндө алынат. Инвестициялардын бардык түрлөрү тобокелдикке дуушар болот. Эгерде кыска мөөнөттүү инвестициялар болсо, божомол жүргүзүүгө мүмкүн. Узак мөөнөттүү инвестиция алууга алдын ала баа берүүгө татаал. Эгерде компания фирма банкрот болсо, сиздин акчаңыз дагы күйдү деген сөз, жок болду деген сөз да. Мындай жагымсыз жагдайлардын алдын алуу үчүн адатта диверсификация колдонулат. Туура диверсификацияланган портфель сиздин инвестицияларыңызды мүмкүн болгон жоготуулардан коргой алат. Сизге сунушталган инвестиция толугу менен ишенимдүү жана абдан жакшы киреше алып келе тургандай сезилсе да, ага акчаңыздын баарын салбаңыз. Бирок ошол эле учурда инвестициянын түрлөрүн тандоо маанилүү. Кирешени эки түрдө ала аласыз. Пайыздык киреше. Бул депозиттер боюнча пайыздар, облигациялар боюнча купондор, акциялар боюнча дивидендтер, кыймылсыз мүлктү ижарага алуу. Жана сатып алынган активдердин наркынын өсүшү, активдин сатуу баасы сатып алуу баасынан жогору болгондо, бул акциялар, облигациялар, кыймылсыз мүлк, алтын, күмүш, мунай жана башка товардык активдер. Кирешелүүлүк бул инвестициялардын натыйжалуулугун баалоого жана инвестициялардын башка түрлөрү менен салыштырууга боло турган эң маанилүү көрсөткүчтөрдүн бири. Ошентип, инвестициянын кайтарымы кандай экенин аныктап көрөлү. Инвестициялардын кирешелүүлүгү белгилүү бир убакыттын ичинде инвестицияланган сумманын көбөйүшү же азаюу даражасы. Киреше бул номиналдуу түрдө болушу мүмкүн, сом менен же башка валюта менен түшкөн киреше болушу мүмкүн, же болбосо пайыз менен көрсөтүлүшү мүмкүн. Ошондой эле инвестициялоодо инвестициялык тобокелдиктин деңгээлине көңүл буруу маанилүү. Инвестициялардын тобокелдигине баа берүү үчүн адегенде ал жөнүндө мүмкүн болушунча көбүрөөк маалымат табышыңыз керек. Башкача айтканда, биринчиден мыйзам инвесторду кантип коргой турганын же тобокелдиктин деңгээлин төмөндөтүү үчүн эмне кылаларыңызды түшүнүшүңүз керек. Мисалы, банкка 200 000 сомдон аз акча салуу менен депозиттерди коргоо агенттиги банк иштебей калган учурда да бардык сумманы төлөп берерин билесиз. Ошентип, мындай салымдардын тобокелдиги минималдуу болуп саналат. Кыймылсыз мүлккө инвестиция салуу жана кыймылсыз мүлктү сатып алуу, аны камсыздандыруу менен сиз аны алуу же жоготуу тобокелдиктерин азайтасыз. Эгерде сиз компаниянын акцияларына же облигацияларына инвестиция салгыңыз келсе, анын келечектеги пландары жөнүндө мүмкүн болушунча көбүрөөк билип, каржылык отчетторун ошондой эле рыноктогу аброюн карап чыгышыңыз керек. Мен дагы бир ирет белгилегим келет. Туура инвестиция сиз үчүн кошумча киреше алып келет. Инвестициялык долбоорлорду баалай билиңиз. Сиз инвестицияларды диверсификациялооңуз керек. Кандайдыр бир каржылык транзакцияларды жасоодо сиз алдамчылыкка туш болушуңуз жана коопсуздук маселелеринде өтө этият болушуңуз мүмкүн экенин эске алуу зарыл. Бул тууралуу кийинки чыгарылышта кененирээк баарлашабыз.